Урматтуу мусулман бир тууганым, сиздер менен биз Сирот көпүрөсүнөн кантип эсен аман өтөбүз деген чоң бир темада сүйлөшүп жатабыз. Мына ошондон биз кээ бир амалдар бар экен, ал жерде Сирот көпүрөсүнөн чагылгандай тез алып өтүп кетет экен. Бул ибадаттар. Дагы кээ бир амалдар бар экен, Сирот көпүрөсүндө пендеге нур болуп берүүчү. Эми дагы кээ бирки күнөө иштер бар экен. Эгер пенде ага жакындап кое турган болсо, кыямат күнүндө ошол Сирот көпүрөсүнөн дозокко алып түшүп кетүүчү, дозоктун жалындаган отуна күйгүзүп коюучу күнөө иштер бар экен. Пенде Сирот көпүрөсүнөн эсен аман өтөмүн дей турган болсо, анда биз айткан ибадаттарга бекем болуп, андан кийин биз эскерген күнөөлөрдөн сактануусу зарыл экен. Мына ошондон дагы кээ бир күнөөлөргө токтолуп өтөбүз. Сабагыбыз дагы аяктап баратат. Дагы 1-2 сабактан кийин бул Сирот көпүрөсүнөн кантип эсен аман өтөбүз деген темадагы сабагыбыз аягына келип чыгат иншалла. Бүгүнкү айтып кетүүчү күнөөлөрдөн бул самаул гина вал маазиб, угуштук жана музыка угуштук. Обонго салынган ырларды угуу же музыкалык аспаптар менен коштолгон ырларды угуу же музыкалык аспаптарды чалуу, аны тыңдоо, бул дагы шариятыбызда оор күнөөлөрдүн катарында болуп эсептелинет. Шариятыбызда музыка угуштук арам болуп эсептелинет. Буга 4 мазхабтын имамдары тең иттифак маселе айтышкан. Мунун арам экендигинде шек күмөн жоктугунда. Буга эми кээ бирки далилдерге келе турган болсок, биз сабагыбызды эртерээк аякташ үчүн айткан күнөөлөрдүн 1ден же 2ден гана далилдерине токтолуп өтөбүз иншалла. Мына ошодон музыканын арамдыгы боюнча келген хадис пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ла якунанна фи уммати аквамун ястахилуна ал-хира вал-харира вал-хамра вал-маазиб." Менин үммөтүмдөн кыяматка жакын ушундай адамдар чыгат дейт. Алар зынаны адалдашып алат, жана жибекти адалдашат, жана арак ичүүнү адалдашат, жана музыкалык аспаптарды адал кылып, аны тыңдап калышат деп пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мына ушундай кыяматка жакын ушундай адамдар чыгып, шарият арам деген нерселерди адал деп сүйлөй башташат дейт. Адалдай мамиле кылып аткара башташат деп пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Аллах Таала арам кылган нерсени адал дей турган ушундай адамдар чыгат дейт. Биз бул жерде маани бере турган нерсе вал маазиф дейт. Бул музыкалык аспаптарды дейт. Музыка угуну, угуну адал деп айтышат дейт. Бул далалат кылат, демек музыка угуштук, бул шариятыбызда арам иш экен. Дагы пайгамбарыбыз сөзүн улап, вала янзилан аквамун иля жанибил алам дейт. Тоонун астына ушундай бир коом барып, жайгашып, орун алышып, ал жерлерге койлорун жайып турган кезде дейт, аларга бир муктаждык сурап кедей келет. Ошол бай адамдарга, коюн жайып жүргөн адамга бир адам келип, өзүнүн муктаждыгын сурайт, кедей адам келип. Ошондо алар ага иржиу илайна годан, эч нерсе садака бербестен, эч кандай жардам бербестен бизге эртең кел деп аны айдап жиберишет дейт. Ошол күнү файюбаййтухумуллаху таала ва ядул алам дейт. Ошол түнү кечинде Аллах Таала ошол жердеги тоону кулатып, тоо менен бастырып, аларды азапка салып, ал коомду жок кылат дейт. Ва ямсаху ахарина киродатан ва ханазир. Ал эми Аллах Тааланын арам деген иштерин адал кылгандарды, аракты адал дегендерди, музыкалык аспаптарды адал дегендерди, зынаны адал дегендерди, жибекти адал дегендерди Аллах Таала чочкого же маймылга айландырып салат дейт. Иля яумун кыяма, бул кыямат күнүнө чейин кала турган амал дейт. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, музыканы адалдап алыштык, бул Аллах Тааладан келе турган азап, аларды чочконун келбетин айландырып коет экен. Же маймылдын келбетин айландырып коет экен. Бул инсанды бул дүйнөдө айландырып коюшу мүмкүн, же болбосо кабырды айландырып коюшу мүмкүн Аллах Таала чочконун сүрөтүнө. Же кыямат күнүндө Аллах Таала ушул адамдарды чочконун келбетине айландырып коюшу мүмкүн. Сөз түрдө боло турган иш.
Ким Аллахтан арам кылган нерсени адал деп чыга турган болсо, аны кандай бир башка эле бир өзүнүн нафсы калоолоруна таянып адал деп чыга турган болсо, бул адам Аллах Таала ушундай каргышындаган адам кыямат күнүндө чочконун келбетине, маймылдардын келбетине Аллах Таала алар шерменде кылып айландырып салат деп атат. Демек бул далалат кылат музыканын арам экендигине, жана аны адал деп айтыштыктын чоң күнөө экендигине далалат кылат. Дагы музыка арам экенин далилдерден Аллах Таала Кур'ан Каримде айтат: "Ва минан нас ма яштари лахвал хадис лиюдилла ан сабилилlah." Адамдардын бир тобу лахвал хадисти, бузуку үндөрдү сатып алышат дейт. Адамдарды Аллахтын жолунан адаштырыш үчүн дейт. Абдуллах ибн Масуд лахвал хадис дегенди 3 рет касам ичип туруп ал-гина деп тафсирлейт. Бул музыка, бул ыр дейт. Бул ырдаштык, музыка угуштук деп Абдуллах ибн Масуд мына ушул нерсеге тафсир кылат. Дагы башка хадистер келет, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан "Совутани мал'унатани" дейт. Эки үн бар дейт. Бул экөөнү Аллах Тааланын каргышы келет. Аллахтын каргышы түшкөн дейт. Биринчиси мизмарун иннани ама дейт. Адамга жакшылык келген кезде музыка угуп тойлоштук же ыр угуштук дейт. Экинчиси роннатун аннал мусиба. Адамга мусибат келген кезде кошок кошуу деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бул ыр угунудагы, музыка угунудагы арам экендигин мына ушундай бизге баяндап берген. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, биз ыр угуудан алыс болушубуз керек. Музыкага кулак салуудан, аны тыңдоодон алыс болушубуз керек. Анткени башка хадистер келет, Аллах Таала кыямат күнүндө ушул ыр уккандарды, музыкалык аспаптарга кулак салгандарды коргошундан эритип туруп, ошолордун кулактарына куят деген. Бул өтө каттуу бир азап. Эми бүгүнкү күндө ыр угуштук, музыка, тойлор бизде аябай белгилүү болуп кеткен. Биздин коомдо аябай тарап кеткен иш. Бирок шариятка келе турган болсок, шариятта мына ушундай оор болгон күнөө. Биз мындан алыс болушубуз керек. Колубуздан келишинче сактанышыбыз зарыл болуп эсеп телинет. Андан кийинки дагы оор күнөөлөрдөн бул инсан өзүнү башка дин ээлерине окшоштуруштук. Бул дагы шариятыбызда арам болуп эсептелинет. Башка христиан болсун, же яхуттар болсун, же бутпарастар болсун, кандай ислам дининен башка динди кармаган адамдарга өзүн окшоштуруштук. Алардын кийген кийимдерине, же алардын салттарына, же алардын диндеги амалдарына, же алардын майрамдарына окшоштуруп, алардын майрамдарын майрамдаштык, алардын артынан эрчиштик. Бул дагы динибизде өтө чоң күнөө болуп эсептелинет. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Мен ташаббаха би кавмин фахуа минхум." Ким өзүнүн кайсы бир коомго окшото турган болсо, ал ошолордон дейт. Имам Ал-Мунауи рахимахуллаху таала бул хадиске тафсир берип айтат: "Хукмуху ка хукмихим" дейт. Ал адамдын өкүмү ошолордун өкүмүндөй болот дейт. Кыямат күндө мына ошолордой болуп тирилет дейт. Ошолор кандай күнөөгө баткан болсо, бул дагы ошондой күнөөгө батат. Эгерде биз христиандардын же яхуттардын майрамдарын майрамдай турган болсок, эртең кыямат күндө биз ошолордун катарында болуп тирилип калышыбыз коркунучу бар. Мына ушундай оор күнөөгө батып калабыз. Жана ошондой эле бизден мурунку коомдорго Аллах Тааланын азабы келген. Мисал үчүн, динде кандай гана бузук иш болбосун, бул мурунку коомдордон калган мурас. Бача боздук бул Лут коомунун кылган жаман кылыктары. Ошолордон калган күнөөлөр. Жер бетинен текеберлеништик бул Фираундон калган. Ким текеберлене турган болсо, мына ошол коомго өзүн окшоткон болот. Жана ошондой эле таразадан алдаштык бул Шуайб алейхиссаламдын коомунан калган. Ким таразадан алдаган болсо, мына ошол коомдун амалын жасаган болуп эсептелинет. Эртең кыямат күнү ошолордун катарында болуп, катарында тирилип калуу чоң коркунучу бар. Жана ошондой эле Аллах Таалага ширк коштук. Бул Нух алейхиссаламдан, кийинки Ад коомунан, кийин Самуд коомдарынан калган өтө бир оор күнөө болуп эсептелинет дагы. Биз өзүбүздү ошол башка дин ээлерине окшотуудан кайтарылганбыз. Аллах Таала бизди башка дин ээлерден өзгөчөлөп бизге ислам динин берген. Ислам дининде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам көп жерлерде силер ахли китаптарга, яхуттарга жана христиандарга окшошпогула деп кайтарган бизди. Жада калса пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам силер сакалыңарды коюп жибергиле, мурутуңарды кыскартыңар деген. Анткени ахли китаптар алар өздөрүнүн мурутун коюп жиберет деген. Жада калса пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам силер намаз окуй турган болсоңор, талаа жерде намаз окуп турган болсоңор, анда бут кийимиңерди чечпей окуй бергиле деген. Анткени яхуттар, еврейлер булар бут кийимдерин чечип,
анан намаз окушат деген. Мындан дагы башка пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бизди башка дин ээлерине окшодон катуу кайтарыктарды берген. Демек урматтуу мусулман бир тууганым, биз башка дин өкүлдөрүнө өзүбүздү окшотуудан кайтарылган экенбиз. Эми кээ бир маселелерде шариятыбыз бизди да буйруган болсо, алардын да дининде бар болгон болсо, анда бул жерде эч кандай каршылык жок. Андан кийинки дагы оор күнөөлөрдөн бул жакшылыкка буйруп, жамандыктан кайтарууну аткарбай коюштук. Адамдар жакшылыкка буйруп, жамандыктан кайтарбай коюу бул дагы чоң күнөөлөрдүн бири болуп эсептелинет. Анткени шариятыбыз бизди адамдарды даават кылууга буйруган. Ким жакшы ишти билип туруп, ким бир жакшы ишти билип туруп, ошону адамдарга үйрөтпөй турган болсо, ошону адамдарга баштабай турган болсо, унчукпай кое турган болсо, бул да шариятыбызда оор күнөө болуп калат. Же болбосо бирөөнүн күнөө иш кылып атканын көрүп туруп, ошодон кайтарбай турган болсо, бул да шариятыбызда оор күнөө болуп калат. Эми бул өзүнүн колунан келишинче амр маруф нахил мункар кылганы буйрулган. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: силердин кимиңер мункар иш көрүп калган болсо, анда ал колунан келсе кол менен барып өзгөртсүн деген. Эгер колунан келбей турган болсо, тили менен барып айтсын деген. Эгерде ал да колунан келбей турган болсо, жүрөгүнөн жек көрүп койсун. Мына ушул имандын эң алсыз бөлүгү деген. Ал эми жакшылыкка буйруп, жамандыктан кайтарууну таштап коюштук. Бул дагы шариятыбыздагы оор күнөөлөрдүн бири болуп эсептелинет экен. Андан кийинки дагы оор күнөөлөрдөн бул таразадан алдаштык. Бирөөгө тарт берген кезде таразадан кем кылып тартыштык. Же болбосо бирөөдөн тартып алаткан кезде таразадан көбүрөөк кылып тартып алыштык. Бул дагы оор күнөө. Таразадан алдаштык. Жалпы эле адамдарды алдаштык бул шариятта оор күнөө эсептелинет. Аллах Таала Кур'ан Каримде вайлул лил мутаффифин деген. Таразадан алдагандарга вайыл болсун, дозок болсун деп Аллах Таала Кур'ан Каримде катуу кайтарган. Ошондуктан таразадан дагы биз бирөөлөргө өлчөп берип аткан кезде так өлчөп берүүгө аракет кылышыбыз керек. Же бир буюм сата турган болсок, мына ошону дагы алдап саткандан этият болушубуз керек. Бул дагы оор күнөөлөрдүн катарында. Андан кийинки да оор күнөөлөрдүн бири бул жетимдин малын жештик. Жетимдин мал мүлкүнө кол салыштык. Бул дагы оор күнөөлөрдөн. Эгер сиздин колуңузга кандай бирөөнүн баласы жетим болуп түшүп калган болсо, атасынан кандай бир мурас калган болсо, мына ошол мурасты жетим малдарга сактап бериштик. Же өздөрүнүн пайдаларына шарият көргөзгөндөй адилеттүү колдонуштук. Ал эми ошол жетимдин акысынан жештик. Бул оор күнөө эсептелинет. Кайсы бир жерде инсан казы болуп, артынан жетим малдар калган болсо, мына ошол үйгө барып, ошол жерден тажия деп мал союп жештик. Бул дагы жетимдердин акысына кирген болуп эсептелинет. Аллах Таала Кур'ан Каримде айтат: «Инналлазина я'кулуна амвалал ятама зулман». Жетимдердин малын зулумдук менен жегендер дейт. «Иннама я'кулуна фи бутунихим нара». Чындыгында алар курсагына дозоктон болгон чокту жептер дейт. «Ва яслауна са'ира». Алар жакында кызыган отко киргизилет деп Аллах Таала жетимдин акысынан бизди мына ушундай катуу кайтарган. Биз жетимдердин акысынан этият болушубуз керек. Аллах Таала жетимдин акысын өз кепилдигине алган. Эгер жетим бала алган болсо, Аллах Таала бул жактагы башка адамдар ошо жетимдерге жакшылык кылууга буйруган. Жана өтө фазилеттүү амал кылып койгон. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан: ким жетимдин өз кепилдигине ала турган болсо, кыямат күнүндө мен менен бейиште бирге болот деп айткан. Бул жетимди соротуу үчүн, ага жардам берүү үчүн. Тескеринчеси, ага жардам бербестен, ага зулум кылып, алардын акысын жештик. Бул шариятта оор күнөөлөрдүн катарында эсептелинип калат экен. Андан кийин дагы оор күнөөлөрдүн катарында бул мусулманга тарынып 3 күндөн көпкө жүрүп калыштык. Бири-бирине салам айтпай, бири-бирине учурашпай, бири-бирин кечиришпей 3 күндөн көп тарынышып жүрүп калыштык. Бул да шариятыбызда оор күнөөлөрдүн бири. Жада калса, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: бир мусулманга 1 жылдан ашуун тарынып жүрүштүгү мына ошол мусулмандын канын төккөнгө барабар күнөө деп айткан. Ошондуктан биз башка эми мусулмандар ортосунда, тууган урук ортосунда, достор ортосунда кээ бирки тарыныштар чыгып калат, уруш жанжал болуп калат. Мына ошол кезде биз бири-бирибизди түшүнүп, бири-бирибизди кечирип, жарашууга аракет кылышыбыз керек. Жарашпастан тарынышкан бойдон кетип калыштык, саламды айтышпай калыштык, жүрөккө кек сактап калыштык. Бул шариятыбызда оор күнөөлөрдүн катарында. Кийинки да оор күнөөлөрдүн бири бул адамдар аны урматтап, ордунан турууну жакшы көрүү. Эгер бирөө келип калган болсо, биякта отурган адамдар сөзсүз ордунан туруш керек. Ошол адамды урматтап, сыйлап деп этикат кыла турган болсо,
же болбосо ошону урматташ керек, сыйлаш керек дей турган болсо, же мени урматташ керек, сыйлаш керек, неге ордуна булар турбай атат деп ошентип жек көрө турган болсо, бул дагы шариятыбызда оор күнөө. Андан кийинки оор күнөөлөрдөн бул инсан өзүнө жок нерсени даава кылыштык. Адамдардын мал мүлкүн жоктон даава кылып, жала жабып, аны тартып алыштык. Бул дагы оор күнөөлөрдүн катарында. Мына ушу менен урматтуу мусулман бир тууганым, бүгүнкү сабагыбызды жыйынтыктайбыз. Аллах Таала баарыбызга тавфик берген болсун. Билип дагы билбей дагы кылган күнөөлөрдү кечирген болсун. Субханакаллахумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.